Şu башкаруу системасында негизинде эмне туруш керек? Кыргыздын када салты жана бүгүнкү заманбап технологиялар. Заманбап ыкмалар, башкаруу ыкмалары. Ошону кошулганда жаңы система чыгат. Негизи эле кыргыз эли аларды ошо өзүнүн башчыларын, кызматкерлерин бир татаал кырдаалда эле шайлап алышчу. Анан ал кырдаалдан өткөндөн кийин өзү менен өзү болуп, өзүн өзү башкарып жашап жүрүшчү. Бирок азыркы күндө заман башка. Бизде мамлекетибиз бар, чек араларыбыз бар. Ошондуктан азыркы күндө биз шайлайбыз да. Эл башкарганда президенттин мааниси бул кызматкер эле. Элге кызмат өтөп аткан киши. Эмне жумуш кылыш керек? Анан экинчи суроо эмнеге жооп бериш керек? Негизи эле бул элди бириктире турган киши. Элдин атынан чет жакка чыга турган киши. Ал акыйкат болуш керек. Ал чын жүрөктүү болуш керек. Жоопкерчиликтүү болуш керек. Негизи кыргыз илгертен бери эркин жашаган көнүп калган. Бул эркин эл. Анан оңой менен баш ийбейт. Ошондуктан бит негизи эле эл башкарчу деп айтылат атпайбы? Эл башкарыш керек экен да. Ошо эл кантип башкарат? Ошол системаны, ошол шарттарды түзүп коюшубуз керек. Элибизге кандай бир ыкма беришибиз керек. Кантип башкарасыңар? Буга чейин парламент болчу бизде. Парламент деген эмнени билдирет? Элдин өкүлдөрү. Бирок азыркы күндө бизде заманбап технологиялар бар. Цифровизация болуп атат. Электроника өнүккөн. Баарыбыз Инстаграмда отурабыз. Ар бир жараныбыз курултайдын мүчөсү болсо болот. Ошону биз электрондук курултай деп сунуштап атабыз да. Ал кандай иштейт? Ар бир өзүнүн паспортубузда айди бар. Айди менен кирип эле ошол эле түзүлгөн системага президентибизди ошол жактан шайлап койсок болот. Үйдөн чыкпай эле. Сотторубуз кандай иштеп атат, ошол жерден эле көрүп коюшубуз керек. Ар бир министр эмне кылып атканын көрүп коюшубуз болот. Кандай закон, кандай мыйзам жазылып атат, баардык ачык болуп калыш керек. Соттон баштап ишканаларга чейин. Эл ошону баарын көрүп калат. Бул эмнени берип атат? Президенттен сот системасы көз карандысыздыкты берип атат. Ал аны жумушка дайындайт, бирок чече албайт. Ушуну элди көзөмөл деп айтат. Азыркы күндө көзөмөл бул биздин коомдун милдети. Көзөмөлгө албасак, ушу биз шайлаган эле президентибиз кайра эле өз билгенин жасап кете берет. Ушул системага өтсөк, биздин президент жөн эле биздин өкүл болуп калат. Биздин айтканды жасаган киши болуп калат. Ошондон өтсөк, кийин барып келип эле парламентибизде кереги жок болуп калат. Эл өзү эле башкарылат. Парламенттин бир эле жери калат. Законду жазган профессионалдуу кишилер. Аны шайлабай деле койсок болот. Аларды жана профессионалдуу түрдө эле жумушка алып, ушундай закондорду жазасыңар деп акысын төлөп берип коебуз. Баарыбыз өз башкарууга өтөбүз ошону. Ооба, бул мен баягы идеальный системаны айтып атам. Бирок бул ушуга өтүштүн өзүндө этаптары болот. Бул системага, мына мен айтып атам, азыркы сунуштаган системабыз ушул идеальный система, бирок бул системага өтүш үчүн бизге 3 этап керек. Ушу 6 жылдын ичинде мен ушул өзгөрүүлөрдү баштап, анан аягына чыгарып кетем. Шайлоолордон дагы кетебиз. Бир шайлоо канча кетет? 800 миллион сом кетип атат. Бир шайлоону биз шайламана, азыр президенттерди шайлайсыңар бизди. Эл 500 миллиондон 800 миллионго чейин коротобуз, референдумду кошсок. Улам эле бирөө кетсе, улам шайлоо кыла беребиз. Ооба, президент жаман иштесе, күндө кетирсе болот президент. Бирок бул курултай, электрондук курултай системасында 5 мүнөт керек шайлаганга. Бир тыйын коротпойбуз. Ушул короткон акчаны, ушул электрондук курултайды жасап койсок бир жолу. Анан канча акчаны үнөмдөйт элек. Парламентке канча акча кетип атат. Анын жанагы машинелерине, айлыктарына, баарына канча акча кетип атат. Президент көргөндү
Президенттин иштегенди эл да көрөт. Ар бир жаран. Бул эң кыргыздын мүнөзүнө жакын система. Ушул системага өтсөк, бизде ынтымак да болот, өнүгүү да болот.